ошол инспекторлор боюнча болгон узунчун боюнча айтып кетейин, бирок бул менен токтолбойм. Мен кийинкиде ошол КТРдин журналист кызы боюнча айтып берем да. Бүгүнкүсү болсо ошол инспекторлор боюнча видео болот. Бул узучу болгондон кийин мен дароо эле опровержение чыгарсам болот эле, момундай болгон депчи. Бирок атайын күтүп турдум да. Эмнеге чейин жетет болду экен ушул нерсе депчи. Каяка чейин барат болду экенбиз деп карап көрөйүн дедим. Видеону көрдүңөр эми. Бул видеодо мындай карап көрсөң аябай бир админ протокол үчүн мен мындай ызы чуу салып аткандай көрүнөт да, бирок ал негизи андай эмес. Азыр мен силерге видео далилдөө көрсөтүп берем, тастыктап берем, ал андай эмес болгон. Эмнеге барат болду экенбиз деп күтүп отурдум да, эми шылдың бүт жерге барсам мазактоо, шылдың. Эми кээ бирлер эми баарын эле айта бербейин, эми кээ бирлер болду албетте жана ГАИ менен аябай мындай болдуң, тигиндей болдуң дегендер да болду да. Бирок мен өкүндүргөнү бул бир дагы адам ушунча күн күттүм, атайын күттүм, эчтеке деген жокмун, унчукпай койдум. Бир адам менден Эрлан ушул кандай болду эле деп сурап койгон жок да. Бир адам. Жада калса журналисттер бул деген силердин мыйзамыңарда жазылган нерсе. Бир нерсеге эки тараптуу көз караш деп жазылып турат силердин мыйзамыңардачы. Силер жада калса ошол видеону бөлүшөрдүн алдында менден Эрлан ушул нерсе кандай болду эле деп сурап койгон жоксуңар, силер мыйзамды аткарган жоксуңар. Ал эми башка адамдар болсо кандай болду деп сурап койгон жоксуңар да. Кандай болду эле Эрлан деп. Ушу күттүм да менчи, ушунча күнчү. Болгонуна канча бир нече күн болуп кетти, ушунча күн күттүм да мен. Кандай болду эле Эрлан деп сурап койсо болот эле да. Биз качан ушундай калп болуп калдык элек? Бир нерсени көрсөк эле, ушундай турбайбы деп эле ызы чуу салып эле, бул мындай турбайбы, тигиндей турбайбы деген калп болуп калдык белек. Сурасаңар айтып берем го. Мындай болгон депчи. Эмнеге чейин жетти дебейсиңерби бул нерсечи? Бул нерсе мен эртең менен турсам, менин машинама таштанды, таштап кетиптир. Ушуга чейин бардык, урматтуу элим. Таштанды таштап кеткен адамга кайрыларым. Азыркы жаңы машиналар, современный машиналар камералар менен курчалган. Мен оңой эле сизди таап алам да. Бирок мен ал нерсени кылбайм. Эмне себептен? Анткени сиз дагы адаштыңыз да. Сиз деген жана видеого ишендиңиз, ошол себептен адашып калдыңыз сиз дагычы. Мен жол эрежесин бузгам. Ооба, мен жол эрежесин бузгандыгыма макулмун. Эми тилекке каршы баягы ар кандай жагдайлар менен ушундай нерсе болгон. Мен ушундай адаммын, мен эч качан мындай мойнума албай койбойм да. Мойнума алам ал нерсени. Жол эрежеси бузулган. Азыркы могу видеодо чыгат. Мыйзам бузуу кечки 7 чамасында болот да. Инспекторлор мага түнкү саат 11-де келип атышат. 11-де кандай бул? Мен жеке жашоомдо мен бир эле нерсени сурангам. Бул видеодо көрсөтүлүп атпайбы неме депчи, мен мындай мага жанакы мен кол тийбестигим бар, жана ушул сыяктуу нерселер чыгып атат да бул видеодочу. Жана камераны өчүрүп кой дегенчи. Инспектор мага келгенде мен жарым саат бою түшүндүргөм. Инспектор, мен мыйзам бузуу менен макулмун. Жарандык укугум бул менин. Жумуш маалында мен жеке жашоомо килигишпей, мен эртең силерге чаламбы, өзүм барамбы силерге, же кааласаңар ар кандай түрлөрүн эметим мен. Адыр мен сен бул видеону чыгарып жатканда ойлогон эмесмин. Мен сага чын жүрөктөн ишенип жүргөм. Мен ойлогом сен мындай добросовестный, мыйзамды сактаган инспектор экенсиң деп ойлогом. Мен сага чынымды айтайын. Мен силердин кылып аткан жумушуңарга каршы болгон эмесмин эч качан. Бирок ошол маалда мен жакшынакай сурандым эле го. Келгиле мыйзам чегинде кылабыз. Жумуш маалында кылабыз ушул нерсени депчи. Эмне себептен силер түнкү 11-де мен үйүмө дегенде коромо келип, мен кошуналарым көзүнчө мазактап мени сурандым эле го жакшынакай эле. Эми баягы азыр мени баары жана комментарийлерде жеп аткандар, жана штрафты төлөй албайсыңарбы, төлөй албай каласыңбы, андай мындай дегендер. Мынакей, силерге видео. Ачык айкын кандай болгону.
Бул видеодо мен айтып атам. Мен макулмун деп атам. Каршы эмесмин деп атам мен бул видеодо. Бирок мыйзам чегинде кылалы деген суроому ушундай хайп жаратуунун артында, ушундай көбүрөөк просмотр алуунун аркасында тилекке каршы кесип мени жаман киши кылып көрсөтүп, мен мындай мыйзамга баш ийбеген киши кылып көрсөтүп туруп андан кийин чыгарып коюп атасыңар да. Ал видеодо силер мага протоколду түзүп берип атасыңар. Эмнеге силер түндө келип монтип мен видеого тартып атайын эметип провоцировать Мен этип провоцировать эткен жокмун. саат 11:30 болду. Мен сиздин начальниктин номерин каяктан табайын, урматтуу? Силер эмнеге мени кармап атасыңар? Силер мени кармап атасыңар, чүтүп атасызбы? Мен жокмун. Мен сиздин жөнүндө айдоочулук көлүккө машина текшерип. Мен сизге айтып атам, хорошо деп атам, мен төлөп берем деп атам сразу. Мен төлөбөйм деген жокмун да, туурабы? Просто мыйзам чегинде кылып бергиле деп атам менчи. Урматтуу, ошону айтып атсам силер түшүнбөй атпайсыңарбы? Мен сизге айтпадым, давайте түндө эмес, давайте завтра днем разберемся дедим, туурабы? Вы не освобождаетесь от... Я и не говорю, что я освобожден. Мен төлөп берем деп атам. Мен сизге айткан жокмун, мен освобожденмун, мен төлөбөйм деп айткан жокмун мен сизге. Урматтуу элим, мынакей чындык. Мына силер азыркы видеодо көргөндөй эле, мен мыйзам бузууга каршы болгон эмесмин. Мен төлөп берем деп айткам. Бирок ушул видеону атайын мындай мен мазактап чыгарып атышат да. Силер көргөн видеодо мен түшүнөм, албетте ал видеодо мен өзүмдү көрүп өзүм деле таң калдым, айланайм ушундаймынбы депчи. Любой адам эгер ал видеону көрсө түшүнөт, мен мындай мыйзам бузуудан качып аткандай болуп көрөт да. Бирок андай болгон эмес. Мындан да жаман видеолор чыгат, мен боюнчачы. Чыгышы мүмкүн, толук ыктымал деп коелучу. Эмне себептен анткени бул жер деген саясат. Элимди ар дайым коргогонго аракет кылам мен. Кээде карама каршы чоң деген кишилерге карама каршылыкка чыгам мен. Ошол себептен мындай видеолор дагы көп болот. Азыр деген жанакы искусственный интеллект деген нерсе чыкты. Ал менен да түзүп жасап коюш мүмкүн. Ошол себептен урматтуу элим, силерге кайрыларым, кийинкиде эгер ушундай мен жөнүндө ушундай видеолор чыгып кетсе, эгер мен жөнүндө ушундай жаман нерселер чыкса, айланайын сурап койгоч, бир сурап койгоч, кандай болду эле депчи. Мен ар дайым силерге жооп бергенге даярмын. Чоң рахмат.